Кутман күн, кандайсыздар? Сүйүктүү менин инста досторум. Өзүңүздөр байкагандай эле бүгүн менде прическа бир аз башкачараак дебейин деп такыр буучу эмесмин. Аны өзүңүздөр деле жакшы билесиздер. Дайыма жайып жүрчүмүн. Бүгүн чачымды бууп көрдүм. Мага жарашар жарашпасы тууралуу өзүңүздөр комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Сиздердин дагы кеңешиңиздер керек, жарашкан жарашпагандыгы тууралуу. Анан менин YouTube каналыма кайрадан видеолор жүктөлүп баштады достор. Ал жактан дагы жаңы маалыматтарды угуп көрүп турсаңыздар болот, эгер кызыккандар болсо. Кечээ күнү сонун кыял жөнүндө бир аз тема козгоп киргиздим YouTube каналыма. Бүгүн мен бир аз бизнес темасында сөз кылайын деп жатам. Өзүмдүн командама чыныгы бир өзүнүн доходун же болбосо өзүнүн кирешесин бир аз болсо дагы алдына өстүргүсү келген, бир аз финансылык бурулуш жасагысы келген адамдар болсо, биздин система менен таанышып көрүңүздөр. Анткени бүгүнкү күндө ушул биз иштеп аткан ишмердүүлүк менен, биз жасап аткан система менен бүгүнкү күндө өз кирешелерин 100 миңден 10 миң долларга чейин көтөргөндөр бар. Андыктан бул ар бир адамдар үчүн бул өтө бир тактык менен кабыл алып, талдап көрүүгө туура келүүчү нерсе деп санаймын. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул биз иштеген ишкердүүлүк менен 3-4 жыл аралыгында командабыз эң сонун көбөйдү. Командабызда эң жашы 18-19 жаштан баштап 60-70 жашка чейинки апаларыбыз, эжелерибиз, аталарыбыз бар деп айта аламын. Ар бир эле адамга мисалы бүгүнкү күндө кошумча киреше керек. Ошол биздин командабыздын ичинен 18-19 жаштагы жаш студенттерибиз бүгүнкү күндө өздөрүнүн күнүнө сабакка барып келип, андан кийин 1-2 сааттан көңүл бөлүп отуруп, бүгүнкү күндө 15-20 миңден киреше таап аткан учурлары бар. Ал эми апаларыбыз, биздин аталарыбыз өздөрүнүн 5-6 миң сомдук пенсиясына кошумча киреше таап аткан учурлары дагы көп. Андан сырткары серьезный принимать этип иштеп алектенгендер бүгүнкү күндө 10 миң доллардан кем эмес кирешелерди таап аткандар дагы бар. Сиз кайсыл региондо турасыз, улутуңуз кайсы, мурдагы кесибиңиз кайсы, эмне менен алектенгенсиз мурдагы, алардын баардыгы бул жерде маанилүү эмес. Бул жерде даяр система. Сиз эгерде ошол даяр системаны аткара ала турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө сиз дагы өзүңүздүн сизде финансылык өсүү пайда болот жана өзүңүздүн кирешеңизди өзгөртө аласыз. Болгону ишеним гана. Биз эч кимди кел биздин командага кошул, биз менен иштей деп таңуулабайбыз. Анткени ар бир адамдын жашоосу өзүнө гана керек. Бирок ошол биз болгону сунуш гана беребиз, системаны гана көргөзүп беребиз, калганын өзүңүз талдап көрөсүз деп айтабыз. Айрыкча мен бул өзүмдүн түз эфиримден көбүнчө айымдарга көбүрөөк кайрылам. Анткени эми ар бир мезгилдин өзүнүн мындай модасы дейбизби, ушундай бир требованиясы же болбосо талабы, кыргызча айтылганда талабы болот. Мисалы мурда биздин апаларыбыздын, эжелерибиздин жаш мезгилин алып карай турган болсок, ал мезгилде айымдарга көбүнчө сайманы көп сайган, сайманы жакшы сая ала турган, нанды жакшы жаба ала турган, ушундай килемди жакшы токуй ала турган, тарды жакшы токуй ала турган айымдарга көпчүлүк кызыгып, ушундай айымдардан жубайлуу болгусу келип кызыккан болсо, бүгүнкү күндө ал өтө деле актуалдуу эмес. Бүгүнкү күндө андай айымдарды эмес, тескерисинче билим алууга умтулган, өзүнүн дайыма өзүнө өсүүнү жасап турган айымдарга требование көп деп айтам. Мейли ал үй бүлөлүк мамиледе болсун, үй бүлө курууда болсун, мейли ал бир башка көз жумуштарда болсун, өзүн өнүктүрүүгө дайыма умтулуп турган, көз караш жаңы нерселерди кабыл алып турган айымдарга талаптар, требованиялары көп азыркы учурда. Андыктан бүгүнкү күндө элементарный эле сиз даже үйдө отуруп бала багып, бала карап аткан болсоңуз да, сиз өзүңүздү күн сайын өнүктүрүп отурушуңуз керек. Бул бүгүнкү күндүн заманынын талабы. Именно ушундай өсүүнү, ушундай жакшы нерселердин бардыгын, сиз позитивдүү ойлордун бардыгын именно ушул
биздин системадан гана көрө аласыз деп мен так айта алам. Андан сырткары бүгүнкү күндө сиз эмне менен сиз жөн эле декретте отурган апасызбы, же сизде өзүңүздүн традиционный бизнесиңиз барбы, же сиз наемный жумушта иштеп атасызбы, бул бизнесте эч кандай ал маанилүү эмес. Болгону сиздин кызыгууңуз, сиздин каалооңуз гана маанилүү жана ошол каалооңузга карата аракетиңиз гана маанилүү. Андыктан коркпостон келип биздин система менен таанышып көрсөңүз болот. Бардыгыңыздарга ийгилик. Үйдө менин балдарым бар, балдарымдан бошобоймун дейт кээ бир апалар. Сага повезло, сага эле жыргал дегендер бар да. Ошо повезлону дагы өзүңүздөр түзсөңүздөр болот. Мага деле повезло эмес болчу. Мен повезлону өзүм түздүм деп айта аламын 100%. Ар бирибиздин өзүбүздүн алдыбызга койгон максатыбыздан, өзүбүздүн кыялыбыздан көп нерсе көз каранды. Андыктан бардыгыңыздарга ийгилик. Сиздерди темалар кызыктырган болсо, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Биздин система боюнча кененирээк көргөзүп бере алабыз. Ушуну менен түз эфирде аяктаймын.